Assalamu alaikum dostlar. Bu atты ötkөндө Келжамыз. келип калдык ака. Тынчсызбы? Тынч бул атты тартып чыгарганбыз. Өткөнгө чыккан ат ака. Ооба. Бу дагы мындай оңголо түшүптүр а бул а? Şu баары ат оңдойсун дейт го. Ака буну саттым дедиңиз эле. Саткам, ошондо эле саткам. Саткандан кийин аябай үстүнө пул берген, эми барака берип баш алган да. Мен сата алган эмесмин. Анан эгеси бир жумага күтүң ака, бир жумада пулду кылып берем деди. Ба сатып алган адам. Ооба. Мен саткандан кийин эле үстүнө пул берип ачкан. Анан мен айттым, мен акчам болгондон кийин сат дагы десем муну койгон. $10,000 ары болсо сатам деп. Өзү 7,000 деп чыгаргансыз а? Ооба, 7,000 деп чыгарган. $5,000 саткан, буну жашырышы делеге жок. Эми азыр $5,000 сатпайм деле. Сатпайсыз азыр? Сатпайм деле. Ака, анан бир жума күттүм, болбоду. 2 жума күттүм, болбоду. Бай Өзбекстандан бир клиенттерден жөнөттүм эле сизге. Ооба. Пулу ачын айтам, аябай жакшы пулдар берип атат. Атты барака берип алгам, сата албайм деп койдум. Сата албай калыпсыз да? Уже 3-чү жума өттү да. Мындай айтканда 20 күндөн ашып кетти. Алган адамдар айнысы болот, саткан адам айныбаса болбойбу деп 3 күнөн кийин айнысам боло берет эми. Эми атты мен ал пулга сата албайм. Эми башка пул эми. Эми башка пул. Буну мындайда Замир бардыгы өзүнүн аты, каалаган пулга кое берет да. Ат меники, кааласам 100,000 коем, кааласам миллион коем да. Ал өзүнүн ыктыяры. Менчик ат меники. Ооба. Анан көбү али ат чыгарып, бирак айтып койсо адамдардын сөзү чыгып атпайбы ар нерсе депчи. Бардык адам өзүнүн атын жакшы көрөт. Туура айтасыз. Анан баягы арашандарды миллион деп чыгарып атат го. Ооба. Ал да өзүнүн малы, каалаган бага коет. Ошол малга мээрим түштү, саткысы келбейт. Акча менен өлчөбүнбөйт да аларчы. Жылкы да ошондой. Аябай улакка күч жүгүрүп аткан аттын баасы болбойт. Жүгүрбөгөн бир начар ат болуп калса, баягы бирөө ошого мээрим түшүп калса, каалаган пулга алат да. Анан биздикилер анан көрүп алып эле ар сөздү айта берет. Бардыгы өзүнүн малы жакшы да. Бисмилла. Бала жок өзүм минемем. Демек буну азыр ат көрдүңбү? Сиз ака, сиз бөлөк минесиз. Бул эгерде улагыма сезон болгондо өзүм билет элем. Ат сону үйрөндү. Эми ака, ошо мындайда дагы бир сөз. Өткөндөн бери мына 77-ни көрсөткөн. Мына 77 а? Ооба. Буруңузду бир кымбат бага бааланды деп мен да уктум да ака. Ооба. Ол эмес, өзүмө да айтышты да. Атыңды $50,000 бербей койсуң деп. Ошону уктум мен дагычы. Азыр туурусын сүйлөсөң эч ким ишенбейт. Жалган сөз ушундай тез кетет, аны токтото албайсың. Бирок 50,000 сиздин оозуңуздан чыккан эмес. 50,000 өзүм уккан эмесмин. Анан ошого айттым, ким сураптыр десем, үйүңө келип каалашып $50,000 кылса бербей койсуң деди. Ошо адамды таап алып кел дедим. $25,000 сага берем дедим. Турусын айтыш керек дейм, баягы ооба десем, ошо сөз чын болуп кетет. Анан келип колунан калмай бирөө багылган эмес. Байышкана ака $15,000 бересизби деген эле сөз болду. Анан берки алиги паланчага бербей койду, паланчага коюп койду деген сөз ол, жалган сөз ол. Баягы элдин оозуна элек кылыш кыйын дейт го. Бирок тарап кетиптир да. Ошондой болуп кетти, баягы бирөөсү bir söz aytsa, ого кошулуп ошо. Баягы 15,000 деген 50,000 деп уулуп кеткен ошондой экен да. Анан бирок 15,000ге чыгыптыр да бул ат а? Байш сурады. 15,000ге бересизби ака дегенде, жок, 15ге бере албайм дедим. Атты көрүп атасың дедим. Анан ошол, анан ат сатпаган атка чала бербей байш дедим. Десем, анан түшүнүктүү бала сразу түшүндү. Азыр сатуу ниетиңиз жокпу? Өткөндө ошондой дегенде бир сатуу дедим, $50,000 укканда саткың келет да. Турусын айтыш керек да. Анан бирөкөлөр келди, көңүлүмө жакпады адамдарчы. Анан алыс жактан сурап атышат, алыска сатым жок. Элдер алыска саткысы келсе, мен алыска атты саткым келбейт. Ушу Кыргызстандын ичинде калып калса, жакыныраак турса. Бунун атасы 5 асыйында жүгүргөн да. Бул жүгүрө турган убагы эми келди. Ат эми жон урат да. Азыр бунун жашы канча азыр? 4 асый. 4 асый. Мына көк
Жети асы. 5 асы. 5 асы, ya? 5 асы эми аттын ичине караганда. Ama бул жараса калаты жарат да. Калаты жарай бага. Бир ат мага да жакты да. Эми ол баба башы боюнча эмне кылабыз? Нейсен? Баба башы боюнча. Баба башын алат. Алып кетет. Баба башын алат, атты бербейм. Өзү негизи ака баба башы деген кандай түшүнөт эми? Кандай эмне кылса болот? Мындай да. Берген акчаны кайтарып бериш керекпи Баба жокпу? башы эгерде акча кылып бере албасам же аттан айнысам, ал акчага мен ыраазымын деген да. Баба баш деген ошондой. Азыр ондой эмес. Азыр баягы көп атка гарантия дейт го. Гарантия сурагандар көп болуп атат да. Мен ушул жашка келип атка гарантия бербейм. Анан баары айтат мен гарантия бере албайм дагы. Мунага да улагына гарантия бере албайм. Бар жок нерсе Алладан. Эми бул ака сорундарды таштап жүрөт. Баары гарантия бере албайм да. Жүгүрүп аткан атка да гарантия бере албайм. Эгерде ошондой эле гарантия сураган адам да акмак да. Ошондой эле аттын улагы келсе улак болуп атат. Каалаганга чаап көрүп алсын. Анда кылсаң апарып алып чаап жагып алып туруп пулун бербегендер да болду. Ар шултан кылып. Эми панда экенбиз да акча дегенде бар жок нерсени сатып эткенбиз. Ошондой экен. Мына пулу келсе сатылат мына. Ошондо пулу келсе берет экенсиз да муну да? Бирок эми $7,000 дебейм, $15,000. $15,000 болду. Ат меники калган бага саткан. Бир улак болсо анан $15,000 ошондо билинет. Бияка чыгарыңыз ака. Ат өтө палван э. Ама жулоосу күчтүү да бунун. Жулоосу күчтүү эмес, каалаган кете берет да баягы. Ишенесиңби, маңдайын келген атты бүктөп эле салат экен. Анан мындайына бассаң, ордунан ат жылдыра албайт экен. Мен ушунча ат миндим. Анан дагы бунун мага жакканы 20 кило жемди жеп коюп унчукпай карап тура берет. 20 уруп койбу? 20га чейин бердим, нарака бериштен корктум, кайтарбай койду. Өзү күчтүү аттар канчага чейин жетет ака? Сиздин немеңизде? Бир 5 жылдыз деген атым болгон. Ошол бир 30 килога чейин жеген кайтарган. 30 килограмм бир турушта. Бирок ондай ат бир келет да. Кийин анан касат. Бир ат сен тартпадың окшойт. Казакстандан бир балдар аттага бергенде издеп жүрүп, Карасудан бир ат тапкам. Ары көтөрөм. Ошол ат 25 килограмм жеген да. Анан Казакстанга бербегем, Казакстанда жакшы жараганда көп рахмат айтты. Анан ошо мына үчүнчү бул дагы эле жем кайтарбай койду. Бул 30га чейин жеткидейби? Берсең жеткидей, бирок коркот экенсиң да. Баягы бир алып ат келип тур ака, бул көтөрөм экен а? Аны тарттырайлы десем ат меники эмес, бирөөнүкү. Ошол тууралуу айтып берейин. Леченияда экен а? Ат аябай кымбат ат экен. 180 бою. Баягы биздикилер азыр 5ден 10дон ат алып багып атышат. 5 эмес, бир атты жакшы суутуп минсе ошол ат жетишет эле да. Анан аттарды баары багып турап чабып коюп, аттын көбүн бирак кылып коюп атат да. Бул да ошондой катуу чабылганбы? Бул да багыда туруп ат чабылып калган, май жуткан, анан билбей аркылуу үкөлдөп атты сапсын нөлгө түшүрүп койгон да. Ошо жатып калган экен эле? Жатып калып, температура чыгып, кан коюлуп, кан чыкпай калган экен. Сие албай калган? Жок. Уже ат кеткени калган экен да. Азыр бутуна тургузуп коюпсуз уже? Ооба, ошо баягынын жардамы менен биринде үкөл. Мындайча айтканда ат Сталинакка өтүп кетти. Сталинакка өтүп, чугу чыгып, кирбе төрт ишип кеткен да. Биз бөйрөктөн кеткен десек, жок, ат кан бузулган экен да. Азыр уже жакшы жеп, мындай дем алып жакшы. Бир жумадан кийин тартасың, ат так секирип калат. Алла шипасын берсе. До поста кылып коебуз а, баягы. Ооба, ошо азыр тартып коёбур, кийинки улап коесуң да. Азыр чыгарып койсоң, эгасы кичине капа болуп калабы. Чалса калбай койду. Анан ошо ат баккандарга айтарым да, 5-6 ат баккандан көрө бир ат багып ошону жакшы тарбия кылса, ошол жетет. 5ден 10дон алып багатта сууткысы келгенде бир чабат болду, ошо менен Аллах акбар. 1 жылдык мээнети кетет да. Аны көп түшүнбөй эле бакса, ат булкум чыкса эле пул кылам деп баккандар да, алар баягы ак ниети менен баккан ат эмес алар. Мына берилип бир атты багыш керек экен да. Берилип бир атты бак, бир атка 2 жыл мээнетиң кетет. Анан алып эле апарып чаап жаратып ийем деген ол адашат. Любой адам адашат. Мээнет кылып коюш керек экен да. Атты апарып атка жемге өзүң тойгозуп, өзүң караган ат болот. Мен кыйын ат ал, $100,000 ат ал, баары бир алыгы 2 жыл баккан атка жетпейт да. Болду ака. Мына ошол $15,000 болсо сатылат. Кудай кааласа. Бул улак сезон болгондо бойдо карабай 1.70 өтө чоң да. Чоң ат.
Жакшы, Бирок- оң болуп кетип атыптыр ака булдарчы. Айттым го, жем кайтарбады. Мына карап турчу, мен жибин алып келгай. Жакшы ака. Содаңызды берсин анда ака. Рахмат. Ат шапсым бегемот болуп кетип. Мен бегемот болуп кетип. Алиги тора атты бир коюп антарып койду да. Апарып базарга сатып ийдим аны.